Жети Күз районунун Кабак айылында райондун ардагерлер кеңешинин төрагалары Аманбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин мугалимдери, окуучулары жана алардын ата-энелери менен жолугушту. Анда ардагерлер учурда мектеп окуучулары арасында болуп жаткан кейиштүү көрүнүштөрдү болтурбоо, алардын алдын алуу жана ынтымакка чакыруу максатында иш-чара өткөрүштү. Азыркы мезгилде мына каада салтыбыз, үрп адатыбыз, адеп ахлагыбыз мынаркы кийинки планга түшүп калды да. Биздин максат ошол президенттин жарлыктарын иш жүзүнө ашыруу максат болуп атат. Ашыкча ысырапкорчулуктар, зордук, зомбулуктар да болуп атат азыр. Ошолор дагы азыр ошолордон арыла элекпиз. Ушу ар бир айылда, ар бир ата-энеге жеткирип болуп атат максат ушу иш-чаранын. Ошон үчүн бүгүн дагы ошол биздин ушул максатыбыз буюрса иш жүзүнө ашып атат. Ата-энелер менен коомчулук, мектеп, үч тараптуу тарбия берүүдө тематикалык темалар боюнча алып барылат. Бул болсо азыркы биздин аябай көйгөйлүү маселе, актуалдуу маселелер болуп аткан районубуздагы. Ушул зордук, зомбулуктун көбөйүп кетиши, ата-энелер миграцияда жүрүп, балдарын кароосуз таштап кетиши, мына ошолор зордук, зомбулук алып келип атат да. Анан балдардын рекетчилик деген дагы маселе такыр эле жоюлуп кетпей эле ушул көбөйгөндөн көбөйүп кетет жылдан жылга. Анан ушул маселелерди дагы ушул коомчулук, ата-эне, анан мектеп биргеликте иш алып барса, ушул маселелер дагы жоюлат деп ойлойм да. Ушул максатта иш алып барып атабыз. Иш-чарада мектептин алдыңкы окуучуларына жана ар кандай багыттагы жетишкендиктери үчүн мактоо баракчалары, акчалай сыйлыктары менен сыйланып, ал эми алардын ата-энелерине ыраазычылык каттарын тапшырылды. Неберем жакшы окуп, грамота ушундай татыктуу болуп атат, ага-эжелердин атынан, ардагерлердин атынан. Дайыма ушундай иш-чаралар болуп турсун, окуучулардын көңүлү көтөрүлөт, сабактарга окуганга жакшы жардамы тиет. Бүгүн болсо биздин мектепке кары адамдар келишти, башка 40 мектептен. Анан ушулар болсо биздин алдыңкы окуучуларыбызга өзүнүн акыл насааттарын айтып, грамоталар тапшырышты жана акчалай сыйлык беришти. Баркы бар, наркы бар адамдар келип батасын берип атат. Биз негизги милдетибиз насык темабыз болгондон кийин ошол аксакалдардын батасын алып, ошол бата абышкалардай болгон, ошолордой болгон жакшынакай окуучулар, өспүрүмдөр тарбиялансын дедик. Келечекте биздин ушу Аманбаев атын алып жүргөн мектебибиз ошол кишидей болуп, Мухамбет Исаевтай болгон, министр, премьер болгон кишилердей болгон окуучулар, окугучу кыздар тарбиялансын деген каалоо тилек менен ушуну уюштуруп атабыз. Ушундай окуучуларыбыз көп болуп, дайыма алдыга Кыргызстанга аты чыккан, айылдын атын Кыргызстанга желбиретип көрсөткөн, Кыргызстандын желегин көтөргөн эр азамат, жигиттер, кыздар тарбиялансын, чоңойсун деп каалоо тилек айтам. Ардагерлер мектеби 2024-жылы түптөлгөн. Андан бери ар бир айылдын мектептеринде атайы жолугушуулар уюштурулуп келет. Бүгүнкү күндө райондо 30дан ашык ардагерлер кеңешинин төрагалары иш алып барат. Алар өлкө башчынын улуттук нарк жана башка жарлыктарын ишке ашыруу менен келечек муунга элибиздин эзелки наркын, каада салтын, үрп адатын биле жүрүүгө, муундан муунга өткөрүүгө салымдарын кошууда. Ийгилик Талгат уулу, Алтынай Рыспай кызы, Илич Хасейинов, Ысык Көл жаңылыктары.